Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Жолдош полковник, 12-544 аскер бөлүгүнүн жаш толуктоолор жыйыны аскердик ант алуучунда жыйын башчысы Майра Ажыбеков. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түндүк аймагында жайгашкан 73-809, 20-636 аскер бөлүгүнүн жаш жоокерлери жана түштүк аймакта жайгашкан 12-544 аскер бөлүгүнүн жаш жоокерлери үстүбүздөгү жылдын 20-июнунда аскердик ант беришти. Жаш жоокерлер 1 айлык даярдоо курсунан өтүп, жооптуу офицерлер жана старшиналар жоокерлердин негизги милдеттери болгон аскердик тартип, саптык даярдыктын негиздерин, жалпы аскердик устав, аскердик техникалар жана куралданууну үйрөтүштү. Командирлер менен зардалдардын буйруктарын аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Ант берүү аземи жылдагыдан айырмаланып, COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу максатында санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен өткөрүлүп, жоокерлердин ата-энелери жана жакын адамдары катышкан жок. Кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Мен Кылычбек Уланарбек Кыргызстан элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Аскердик ант алуу күнүңөр менен куттуктайм. Бүгүн биз 73-809 аскер бөлүгүн жаш жоокерлердин өздүк курамына аскерге келтирилди. Бул биздин аскер бөлүг үчүн жана жаш жоокерлер үчүн тарыхта күбөлүккө калуучу күн болуп эсептелет. Жоокерлердин экенибизге ар намыс, эркиндигини жана көз карандысын коргоого салтанаттуу убадасын беришти. Мен ойлойм, ушул убадасын бекем туруп, аскердик атына бекем туруп, кызматын жакшы аткарышат деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдеттери жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамына ылайык аскер комиссараттарында жана топтоо пункттарында жарандарды мобилизациялык резервдин жыйындарына чакыруу иш-чаралары өткөрүлүүдө.
Жогоруда белгиленген мыйзамдын 21 беренесине ылайык 22 жашка чыккан аскердик же альтернативдик кызматтарды өтөбөгөн, аскерге чакырууну кийинкиге жылдырууга же бошотууга ээ болбогондор мобилизациялык резерв жыйындарын өтөөгө укуктары бар. Ушул максатта 2020 жылдын 15 июнунан баштап Балыкчы шаарында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин аскер бөлүгүнүн базасында мобилизациялык резервдин жыйыны башталды. Кыргыз Республикасынын бардык региондорунан 22 жаштан 40 жашка чейинки 150гө жакын чакырылуучулары бир ай бою аскер ишине үйрөнүшөт. Окуу жыйындын аягында катышуучулар аскердик ант беришип, запаска киргизилип, жашаган жери боюнча 1 категориядагы аскерге милдеттүү жаран катары каттоого алынат. Булардын өткөн жыйыны бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө жана башка органдарында толук ишке киргенге укугу бар. Жана булар алган аскер билети Кыргыз Республикасынын территориясында, аймагында толук укукка ээ. Жыйындарды өткөрүү жерлерине жөнөтүүнүн алдында бардык катышуучулар санитардык карантиндик талаптарга ылайык коронавирус инфекциясына каршы экспресс тесттерден өтүштү. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн алгоритмге ылайык жыйын башталгандан 12 күндөн кийин аскердик медицина кызматкерлери кайрадан ПЧР анализдерин жүргүзүшөт. Ушундай эле жыйынды өлкөбүздүн түштүк аймагында өткөрүү 2020 жылдын 1 июлуна мерчимделген. Кыргызстан эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябага ант беремин. Керек болсо өмүрүмдү да аябага ант берем. Сактап жериңди, ала то кыргыз элиңди, аскер катарында сен атаган милдетиңди, жогер, намысыңды бек карма. Андын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп, андын ыйык тутуп, Саулыңыздар менен куттуктайм. Милдет алдык, мекендерди тапшырма, мекен үчүн кызмат кылып парызда, уралга арнап мына бүгүн биз дагы антты бердик ата мекен алдында. Жокер, жокер, намысыңды бек карма. Андын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп, андын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп.